Кыргызстанда дагы 69 киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Жаңы учурдун баары обсервацияда жаткандардан аныкталган. Кыргызстанда ушуну менен бейтаптардын саны 216га жетти. Анын ичинде Ош облусунун Ноокат районунда 42, Кара Сууда 3, Ошто 2, Жалал Абадда 13, Бишкекте 5, Нарын шаарында 1, Каракол шаарында 1, Чүй облусунун Кийим районунда 1 жана Баткенде 1 учур катталды. Булардын бирөөндө гана клиникалык белгилери бар. Ал эми эпидемия жайыла баштагандан бери Кыргызстанда аталган вирус аныкталган 4 киши көз жумганы айтылды. Интернеттеги кыргыз сегментин Каракол шаарында белгисиз кишилер көп кабаттуу үйлөрдүн эшиктерин ширетип жаткан видео бушайман кылууда. Видео Instagram тармагында жүктөлүп, тездик менен мессенджерлерге тарады. Кадрларда болуп жаткан нерсени кыргызстандыктар сынга алып жатат. Анда көрүнүп тургандай, көп кабаттуу үйдүн сыртка чыкчу эки эшигин ширетип жатышат. Тегерек четте милиционерлер жүргөнүн көрүүгө болот. Видео кирпич завод аймагына тартылганы айтылууда. Тилман жана Кварцов көчөлөрүнүн кесилишинде бетон тосмолору коюлган. Ал эми Ысык көлдө 2 адамды өлтүргөнгө шектелип жаткан кароолчу Сергей Смирновдун жансыз денеси табылды. Бул туурасында облустук милициядан кабарлашат. Маалыматка ылайык шеттүүнүн жансыз денеси 4 апрель күнү табылган. Бармак издери шеттүү Сергей Смирнов экени аныкталган. 29 жаштагы кызматкер Хан Теңири аңчылык лагеринин жетекчисинин орун басары менен ошол жерде иштеген дагы бир кишини өлтүрүп, тоого жашырынып жүргөн. Кыргызстанда 6 апрелдин таңында карата коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 10 адам болду. Дагы 23 бейтапты сакайганына байланыштуу ооруканадан чыгаруу пландалып жатканын Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Министрдин айтымында стационарда 202 адам бар, 5-өө туруктуу абалда, реанимацияда. Алардын 2-өөнө жасалма дем алдыруучу аппарат коюлган. Бул арада Украинанын Днепр шаарында COVID-19 пандемиясынан өлгөн адамдарды көмүүгө даярдалып, атайын 600 мүрзө казылды. Мындан тышкары шаар бийлиги 2000ден ашуун калың полиэтилен баштыктарына буйрутма берген. Бул тууралуу украиналык басылмалар жазышууда. Мүрзөлөр трактордун жардамы менен казылып, мындай чечим шаар бийлиги тарабынан кабыл алынган. Коронавирустан каза болгон маркум болсо, анын табытын ачууга тыюу салууну пландаштырууда. Ошондой эле соттук медициналык эксперттердин коронавирус инфекциясынан коргоо максатында өлгөн адамдардын сөөгүн изилдөөгө жиберүүгө тыюу салуу керектигин да карап жатышат. Пакистанда өткөн айда вирус пандемиясына карабай Лахор шаарындагы диний жыйынга чогулган 20 000 адам карантинге алынды. Таблиги жамаат кыймылынын иш-чарасына 100 000ден ашуун адам катышкан. 10-12 март күндөрү өткөн жыйынга катышкандар Пакистандын ичинде жана чет жактарга коронавирусту жайылтышы мүмкүн деген кооптонуудан улам бийлик алардын баарын обсервацияга алууну чечти. 11 миллион калкы бар Лахор шаарында 7 000дей киши, Синд провинциясында 8 000дей, ал эми Хайбер Пахтунхвада 5300 киши карантинге алынды. Алардын бардыгы сөз болуп жаткан таблиги жамаат деп аталган кыймылдын жыйынына катышкан.